Биринчи самолетту ким ойлоп тапкан? Кандай ойлойсуздар? Биз мектепте окуган тарыхта Райт бир туугандар деп келет. Чын эле ошолор биринчи жолу учушканбы? Келиңиздер, карап көрөлү. Аббас Касым ибн Фирнас алгачкы пилот. Тарыхта айтылып жүргөн Райт бир туугандар 1903-жылы самолет менен учушкан. Бирок алар биринчи жолу учкан учкучтар эмес. Тескерисинче, адамзат тарыхында алгачкы жолу учкан учкуч мусулман учкучу ибн Фирнас болгон. Ал Райт бир туугандардан 1028 жыл мурун, тагыраагы 875-жылы биринчилерден болуп учкан. Бул кезде ал 65 жашта болчу. Ислам дөөлөтү болгон Андалус империясынан 30 китеп калды. Биз ал китептерди изилдеп олтуруп атомду экиге бөлдүк. Эгер орто кылымдарда вандал болгон европалыктар өртөп жиберген мусулмандардын ошол 1 миллион китеби сакталып калганда, биз эбак эле галактикалардын арасында саякат кылып жүрмөкпүз. Alam Gece.